Assalomu alaykum taka do'stim, qandaysың, жакшыбы? Мына коронавирус деген балячы. Да жакшылап ойлонуп көрсөңчү, бул аябай катуу саясатчы экен. Анан соодагер да экен. Бул эл аралык бир алдамчыбы деп калдым да. Себеби дегенде бул келди, Кыргызстанга келгенде эле коронавирус келди деген аркасынан бир акчасы келди го, 401 балекет миллион доллар акчасы келди. Аны келди да бул жерге келип алып, адалдап акырын 2 айга чейин созуп ишерде жүрдү. Аны адалдап бүткөндөн кийин акырын бул жерде жүрүп коркутат экен, ал байкадыңбы? Соодагер экен дагы мындай эгерде магазинге, базарларга чыгып соода кылсаңар жуктурбайм дейт экен. Азыр ушундай болуп атпайбы? Ал эми мечитке, жумага барсаңар, айытка барсаңар, ошол жерден жуктурам деп коркутат экен да. Бул куураган коронавирус өзү капыр экен, мындай байкасаң. Себеби капырлыгын көрсөтүп келатканда эле мусулмандарды жаманатты кылып келди да. Мен ушул ажыдан аркылуу бияктан келатам силерге, ушул мусулмандар менен келдим деп жаманатты кылып, биздин элдер чурулдашып алган, ошол ажыдан келген үчүн жугуп атат деп. А Кытайда Ухандагылардын баары ажыга барган бекен. Алар Кудай ажы эмес, Кудай менен иши жок Кытайда. Бирок ушундай саясатты жүргүзөт экен да бул коронавирус. Бул кыйын экен. Акырын келип, бир жерде акчасын адалдап, эми кетейин деп аткан. Анан кетейин деп атса эле, Кытайдан балекет басып, коронавирус ошо кайсы жерде жүрсө ошого 2 миллиард доллар берем деп койбоду. Аны угуп калса керек да. Анан шашпай кайра кетпейм деп. Анан мен керек болсо экинчи валына 24-нөн кийин башталат деп эле анан бул числолорду коюп айтып эле, бул билбейм, бул же биздин ак үйдөгүлөр менен сүйлөшүп алганбы, экинчи валына башталат деп ушулар тараптан журналисттер тарабынан айтылып калып атат. Себеби дегенде тигил акчаны дагы акырын майдалап, акырын адалдагысы келип атат окшойбу дегенде. Бул аябай саясатчы экен да бул коронавирус. Эми Кашаев мына шайлоого чейин ушул жерде жүрбөсө болду, сүрөлүп. Андан кийин анан акчасын алгандан кийин анан шайлоодо кеттеши мүмкүн, эми шайлоодо кетип тур деп. Себеби биякта дагы кичине анча-мынча тааныштары бар окшойт го. Ушулар менен сүйлөшүп турат экен да, кайсы убакта келейин, кайсы убакта мындай жааматымды кошо келейин деп айтабы экен, билбейм. Анан шайлоодо кетип тур, анан кайра шайлоодон кийин келип алабы деп корком да. Бул билет, муну кетириштин жолу бар. Эгерде биз жумага барып, жаамат менен намаз окуп, айт намазга чыгып, ушу Кудайдан тиленип, ушу кетсин десе, кетип калат, ошону билет да. Ошон үчүн акырын ошону жаманатты кылып коюп, бул жерде саясатын жүргүзүп жүрөт да. Бул коронавирустун досун өзүнүн ушундай бир капыр жүзү бар экен да. Ушуну кандай кылабыз эми досум, бир ойлонуп көрчү.